Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтар akipress.org.kz сайтында азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Райондук сот Элмир Сыдымановду 2 айга камакта калтырды. Бул чечим 19 февралда чыгарылган. Элмир мындан 2 күн мурун убактылуу камалган болчу, ага аймактар аралык кастыкты козутту деген айып тагылып жатат. Ош шаарында жубайын унаасы менен атайын сүзгөн адам кармалды. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн расмий маалыматы боюнча шектүү жекшемби күнү кечинде Мончодон кайтып бара жаткан аялын унаасы менен сүзүп, сүйрөп да кеткен. Жабырлануучу учурда ооруканада жатат. Ээн баштык беренеси менен козголгон иш тергөөдө. Коронавируска байланыштуу карантин жарыяланган Япониядагы саякат кемесиндеги кыргызстандык жарандын абалы туруктуу, дене табы көтөрүлгөн жок. Япониядагы элчиликтин бүгүнкү маалыматы боюнча кемедеги 14 күндүк карантин 19 февралда аягына чыкты. Андагы жүргүнчүлөрдү 2 күндүн ичинде жээкке чыгаруу пландалып жатат. Кыргызстандык жаран жүргүнчү эмес, экипаждын мүчөсү болгондуктан кемеден чыгарылган жок. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Нурзат Токтосунова жашоосундагы жаңылыгы менен бөлүштү. Ал социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу Кудай буйруса бүгүндөн тарта мени жоолукчан көрөсүздөр. Аял затына тиешелүү болгон бир парзды аткарууну чечтим деп билдирди. Жоолукчан көрөсүздөр. Аллахымдан берип жаткан жашоомдогу баардык жакшылыктарына чексиз шүгүрчүлүк кылам. Бийик тоолуу райондордун, анын ичинде Нарындагы Ат башы районунун жашоочуларына жөлөк пулдар төлөнбөй калышы мүмкүн экени айтылып, социалдык түйүндөргө тараган маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул жалган экенин бүгүн 19 февралда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин өкмөт Ат башы районун бийик тоолуу райондор категориясынан чыгарууну демилгелеп жатканы, бул пенсия, жөлөк пул жана эмгек акынын көлөмүнө таасир бере турганы тууралуу маалымат тараган. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.